Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато Спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул чыгарылышта бүгүн тарагы 8 декабрь күнү Россиянын алдыңкы промотордук компаниясы ACA уюмунун 167 турниринде беттеше турган кыргыз мушкерлери Алтынбек Мамашев, Данияр Тойчубек уулунун атаандаштары жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда бул тууралуу кененирээк, андыктан биздин канал менен калып туруңуздар. Саламатсыздарбы? Биздин каналда Орусияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз өтө көп көрөт. Андыктан бул ролик дал ошол Орусиядагы мекендештерибиз үчүн пайдалуу болот. Tinkoff Black дебеттик картасы бул ыңгайлуу банк картасы. Андан сиз Тажикстанга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга жөн гана телефон номери боюнча комиссиясыз акча которо аласыз. Эң негизгиси Tinkoff Black'ти тарыздөө үчүн Россиянын жарандыгынын кереги жок. Жана бул карта менен азыр каалаган сатып алуулар үчүн автоунааларды же 50 000 рубль утуп алууга болот. Болгону бир шилтеме менен тарыздеп 31 декабрга чейин каалаган сатып алуу иштерин жүргүзүп 5 миллион рубльдик оюнга катышсаңыздар болот. Ал эми автоунаа утуп алуу үчүн 31 декабрга чейин бул карта менен башка өлкөгө 20 000 рубль же андан көп сумманы жөнөтүү керек. Бул жаңы жыл алдында жакындарыңызды кубантуу үчүн акча жөнөтүп, ошол эле учурда өзүңүздү да кубантууга чоң мүмкүнчүлүк. Утуш оюнунда 3 Хавал Джолион элит унаасы жана 50 000 рубльдан 100% ойнотулат. Башкача айтканда, ар бир адамдын утууга мүмкүнчүлүгү бар. Эмне дейбиз, сиз дагы албетте бул мүмкүнчүлүктү колдонуп көрүңүз. Эң негизгиси Tinkoff Black дебеттик картасынын ыңгайлуулугу баарыңыздарга сунуштайбыз. Бүгүн 8 декабрь күнү Башкортостандын баш калаасы Уфа шаарында ACA уюмунун 167 турнири орун алат. Анда башкы беттеште Мехти Байдуллаев менен Гилберто Диас беттешсе, Венер Галиев, Хасран Диастын ортосундагы беттеш дагы көпчүлүк көрөрмандардын кызыгуусун жаратып турган кези. Биз бул жолу ал беттештерге караганда өзүбүздүн мекендештерибиздин эрөөлдөрү жөнүндө кененирээк айткыбыз келди. Тактап айтканда, Алтынбек Мамашевдин беттешине келе турган болсок, кыргызстандык файтер бүгүн Михаил Дорошенко аттуу орусиялык мушкер менен октагон ортосунда кескелет. Келиңиздер, 77 кг салмак чембирлигинде беттеш өткөрүп келген Михаил Дорошенко жөнүндө кыска айта турган болсок, ал жалпысынан карьерасында 17 жолу октагон ортосуна көтөрүлүп, анда 11 жолу жеңишке жетсе, 5 жолу жеңил ызасын тарткан. ACA уюмунда 2023 жылдын июнь айында дебют жасап, алгач Элиот Сильвериого, андан кийин октябрда Хусейн Халиевке жеңил ызасын тартып калган. Ага чейин Орусиянын алдыңкы делинген Eagle Fighting Championship, MMA Series, Ember Global уюмдарында беттештерди өткөрүп келген. Михаил Дорошенко дагы көбүрөөк бутка туруу абалында беттеш өткөрүүгө ыктап келет. Андыктан Алтынбекке кандайдыр бир деңгээлде ыңгайлуу атаандаш десек дагы жаңылбайбыз. Голден Каймана сымдуу кыргыз мушкерине келе турган болсок, 29 жаштагы мушкерибиз буга чейин карьерасында 23 беттеш өткөрүп, анда 16 жолу жеңишке жетсе, 5 жолу жеңилип, 1 жолу беттеши тең чыгуу менен аяктаган. Акыркы 3 беттешинде ACA уюмунда катарынан жеңил ызасын тартты. Алгач Андрей Кошкинге, андан ары Альберт Туменовго жана акыркы беттешинде Руслан Колоткого калыстардын чечими менен жеңишти тартырып жиберген болчу. Негизинен ACA уюмунда 7 беттеш өткөрүп, анда 3 жолу жеңишке жетип, 2 жолу 50 000 доллардан эң мыкты нокаут деген бонуска ээ болгон жайы бар. Ал эми дагы бир кызыктуу жаш мушкерибиз Данияр Тойчубек уулунун беттешине келе турган болсок, бүгүн ал октагон ортосунда бразилиялык Руан Перейра аттуу мушкерге каршы кескелет. Руан Перейра 30 жашта, буга чейин 10 жолу беттеш өткөрүп, анда 8 жолу жеңишке жетсе, 2 жолу жеңил ызасын тарткан. ACA уюмунда 2021 жылы дебют жасап, андан бери 2 беттеш өткөрүп, экөөндө тең жеңил ызасын тарткан. Алгач Арен Акапянга жеңилсе, андан ары Юнус Евлоевго жеңишти тартырып жиберген болчу. Бүгүн Данияр Тойчубек уулу бул атаандашын жеңе турган болсо, анда ACA уюмунда катарынан 3-чү жеңишке жетиши мүмкүн. Себеби буга чейин март айында Ахмет Хамзаевди, андан ары августта Митар Барксян аттуу атаандашын ишенимдүү түрдө жеңип алган болчу. Карьерасында жалпысынан 7 беттеш өткөрүп, анда баарында тең жеңишке жеткен. ACA уюмуна чейин ACA Young Eagles уюмунда дагы мыкты беттештерди өткөрүп келген. Бул эки мушкерибизден бөлөк бул турнирде кыска убакыт калган учурда алмашууга чыгып жаткан Бактыбек Дүйшөбаев дагы толуктайт.
Ал Сайфуллах Жабраилов аттуу Ахмат командасынын өкүлүнө каршы кескилет. Негизинен Жабраилов менен Басир Саралиев беттешиши керек болчу. Бирок анын алып калган жаракатына байланыштуу кыргызстандык мушкер анын ордуна октагонго көтөрүлөт. Эмне дейбиз? Бул мушкерлерибиздин баарына ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми беттешти кантип качан көрө алабыз деген суроолорго келе турган болсок, негизинен турнир Москва убактысы боюнча 17:00 башталат. Бишкек убактысы боюнча 8:00. Ал эми башкы карт Бишкек убактысы боюнча 22:00 белгиленген. Кыргызстандык мушкер Тойчубек уулу 3-чү болуп октагон ортосуна көтөрүлөрүн эске ала турган болсок, болжол менен Бишкек убактысы боюнча 20-дан 30-40 өткөндө октагонго көтөрүлүшү күтүлөт. Ал эми Дүйшөбаев 5-чи, Алтынбек Мамашев 7-чи болуп октагон ортосуна чыгат. Бардык кыргыз мушкерлерибизге бул ACA уюмунун Уфадагы турниринде ийгиликтерди каалайбыз жана жеңишке жетип кыргызстандыктарды кубантат деген ишенимибиз чоң.